Булар эми биз ушу дарбызды коондаганда пышкандарын билебиз да биз. Булардын пыша турган убактары августтан кийин. Августтан бир 10-15-нен дарбыздар пышат. Ошондо чыгат. Ошондо жердин өзүнүн күчү менен чыгып, организмге эч кандай зыяндуулугу болбойт да. Бул жашылча жемиштер тагыраак айтканда дарбыз кондор убактысынан 1 ай эрте бышкан. Мындан улам тиешелүү адистер рейдке чыгып, алардын сапатын, зыяндуулук деңгээлин текшерүүгө алды. Азыр көрөйлү, текшерип көрөйлү, канча чыкканын көрөйлү. Канча? Бул 60 чыгыш керек, нормадагысы 60 чыгыш керек, 60 грамм. Чындыгында фактически 132 грамм чыгып атат да. Ошондо буда эки эсе дарысы көп. Дары менен пышырган. Эки эсе көп содержание. Дарбыз коңшу Өзбекстандан келет. Ал эми Тажикстандан алынып келинет деген анделектерде дагы ченеминен жогору өлчөмдө дары кошулуп бышканы белгилүү болду. Азыр көрөйлү азыр. Ар бир продуктунун өзүнүн немеси бар. Нормасы көргөзүлгөн. Мына аппарат соя кисеген аппарат берилген. Ар бир кызматкерде бар да. Нормасы 90 болуш керек. Нормасы 90. Азыр салабыз мына. Допустимый коэффициент. Норма. Бул канча секунд 151. 90 болуш керек, 151 нормадан ашыкча кошулган да. Бул жерге бул продукцияны дәринин күчү менен пышырылган да. Бул адамдын организмине өзүнүн зыяны бар экен да. Ошон үчүн жана кайрылуу ушу элибизге да кайрылам да. Азыркы убакта шашпастан, азыркы убакта керек болсо албаш керек буларды. Биз азыр балдарыбызга үй бүлөгө берели, остители, мутел деген ой менен, жакшы ой менен алып атабыз, сатып алып атабыз. Бунун наркалыгы последствиясы, бунун ушундай организмге зыяндуулугу. Адистердин айтымында жер жемишке кошулган дары азот кислота болгондуктан адамдын организмине кирген соң алгач ич өткөгө оорусун пайда кылат. Ал эми 4-5 саат өткөн соң башы ооруйт. Ошентип бул зыяндуу зат адам организминде топтолуп отуруп, адам рак, кант диабети оорусуна кабылат. Аялдар төрөттөн калса, эркектерди тукумсуздукка чейин жеткирет. Дарбыз коон жашылча жемишти жеген адамга бул организмине абдан чоң зыян алып келет. Ал акырындык менен барып адамды рак оорусуна алып келиши ыктымал. Анын үстүнөн эң коркунучтуусу бул азыр жаш балдарга.